Бүгүн 26 ноябрда Бишкектеги 1-май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөн Кулчотановдун соттук ишин кайра кароо процесси уланууда. Бүгүнкү отурумга күбө катары мурдагы өлкө башчы Роза Отунбаева келип, жактоочулардын жана мамлекеттик айыптоочулардын суроолоруна жооп берди. Анда Отунбаева, Леонид Маевский, Алексей Модин жана 2010-жылдагы Ош коогалаңынын тегерегиндеги суроолорго жооп берди. 2010-жылдын 12-13 майы өлкө үчүн тарыхый күндөр болгонун белгилеген мурдагы өлкө башчы өз көрсөтмөсүндө төмөндөгү жагдайларга токтолду. 12-майда биз атабейт элек, анткени ошол күнү апрель революциясынын курмандыктарына 40 күн болгон. Андан бир күн өтүп 13-майда өлкөнүн түштүгүндө баш аламандык башталып кетти. Албетте буга Бакиевдердин бийликти кайра алуу максаты себеп болгон. Ошол күндөрү Чотонов ал жакта акырдалды жөнгө салууга көмөк көрсөтүү үчүн жөнөтүлгөн. Текебаев ал күнү Ошко учуп кетүүгө даярдыктарды көрүп жаткан. Бирок өлкө башчынын тагыраагы менин жанымда калды. Себеби борбордогу абалды дагы көзөмөлгө алуу керек эле, деди Отунбаева. Ал эми мамлекеттик айыптоочулардын версиясы менен Өмүрбек Текебаев дал ошол 2010-жылдын 13-майында Леонид Маевский менен жолуккан. Буга Роза Отунбаева ал кезде өлкөдө кырдаалга байланыштуу Текебаевдин түшкү тамактанууга чыгууга дагы убактысы жок болгонун белгилеп өттү. Биздин каналга жазылып, акыркы жана маанилүү жаңылыктар менен камсыз болуңуздар.